Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибизди улантабыз. Бүгүн бизде конокто Аю Холдинг компаниясынын президенти Абдикеримов Шаршембек Шайлыбекович. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Шаршембек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Менимче, биздин көрүүчүлөр, негизги эле Кыргызстандын көрүүчүлөрү сизди абдан сагынды болуш керек. Сиз деген эфирге аябай аз чыгасыз. Бүгүн сизди конокко чакырганыбыздын себеби эң негизгиси ушул ийгилик сырларын, ушу бүгүнкү күнгө жетишкендиктерге кандайча жетиштиңиз, кандайча ушул өсүп, өнүп кетүүгө жол таптыңыз. Ошол жөнүндө биздин көрүүчүлөрүбүзгө кыскача азын-улак айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Рахмат чакырганыңарга. Мен эми кичине сиз айткандай өмүр баянымды айтып кетсем, 93-жылы Кыргызстан национальный университеттин эконофагын бүткөм. Эконофакты бүтүрүп, ошол кезде Советтер Союзу развал болуп, мен негизи Кыргызстанда эң биринчи мигранттардын бири мен болушум керек деп айтам. 93-жылы Казакстанга жумушка кеткем. Казакстанда завод салып, Казакстанда топ менеджер болуп, 9 жыл Казакстанда иштедим. Казакстанда иштеп атканда Кыргызстандан биринчиден курсташтарымды алып бардым. Курсташтарым биз общежитияда жашаганда, бир комнатада Оштон, Аксыдан, Көлдөн, мен нарындан болуп төртөөбүз жашачубуз. Түндүк түштүк деп бөлүнбөйлү, баарыңар ынтымакта бир нанды бөлүп жеп. Бөлүнбөйлү, бир нанды бөлүп жеп. Ачка калган күндөрүбүз да болгон. Бир нанды бөлүп жеп, дос болуп, чогуу жүрчүбүз. Эң биринчи мен кеткем. Мен кеткенден курсташтарымды чакырдым. Кыргыз балдар ошол кезде Кыргызстанда заводдордун баары токтоп, жумушсуздук аябай чоң проблема болчу. Ар бирибиз, мен нарындан балдарды алып барам, тааныш, тууган, классташ, берки Көлдүк, Оштук Жалал Абад досторумду алып барат. Биз төртөөбүз Казакстанда где-то 1,5 миң адамга жумуш бердик. Ал 1,5 миң адам Кыргызстандан бардыбы же Казакстандан алдыңар? Жок, Кыргызстандан барышты. Кыргызстандан барып, ар бир Казакстан областтарында торговый представитель болуп, торговый агент болуп иштешти. Нормальный чоң жумуштарда иштешти да. Отпускага келесиң да, жылына бир жол. Келсең эле кошуналар дагы, айылдаштар дагы жумуш бер деп эле суранышат. Эми элдин баарын көчүрүп бара албайсың да. Мен курсташ досторума айттым, силер Казакстанда калып иштей бергиле. Мен Кыргызстанга барып завод салайын деп. Анткени кыргыздардын баарын көчүрүп бара албайбыз. 2002-жылы келип Кыргызстанга биринчи завод салдым, Аюну. Иштеп баштадык да. Мен 2002-жылы келгенде ошондо Акаев президент эле. Акаевди да көрүп калдык. Бакиевди да көрдүк. Акаевдин абагында күйөө бала. Аябай неметчи да. Басып анан Казакстанда эми 9 жыл иштегенден кийин тааныштарым көп болуп калды да. Бир жолу заводумду 2 айга жаап салды. Казакстандагы тааныштар аркылуу күйөө балага чыктым. Күйөө балага чыксам, мен күйөө балага айттым да, я рабочие места создаю. Налоги плачу десем, да мне по барабану твои налоги. Ай сайын неме берип турасың. Же заводуңан доля бересиң деп. Казакстанда ошол кезде бизнес кылыш оңоюраак болчу да. Жеңил болчу. Жеңилирээк болчу. Мен айттым да, Казакстанда жаңы ачылып аткан предприятияны эч ким текшербейт.
Бизде мен завод салып атсам эле уже текшере башталды. Неге мындай десем, тиги бир тааныш сыйлайбы, ошо айтып атпайбы, Казакстанда забордун үстүнө мындай чыккандан кийин анан текшерип башташат. Кыргызстанда болсо тиги забордун жыртыгынан мынтип карасаң эле көзүң чугуп коет депчи. Анан действительно Акаевдин убагында аябай тяжело болчу. Анан Бакиевдин убагында деле көрдүк. Мен баягы Акаевдин, Бакиевдин убагынан мисалы 2010 жылга чейин меники тиги 3 эле заводум бар болчу. Аю арак чыгарган заводум, Артезиан деген суу менен там чыгарган заводум. Үчүнчүсүн тиги консерва чыгарган заводду жаңы баштап атканбыз да. Анан мен ошо 3 заводдон кийин тиги улам эле текшерүү, улам эле баягы Кысым көрсөтүп басышат. Доля сурашат предприятиядан. Мен тиги тырышып эле доля бербей эле, жок мен бере албайм деп, бирок аябай көп кысымдарды көргөм да. Анан 2010 жылга чейин мен уже коркуп калгам да. Тиги Кыргызстанга завод салганда. Анан салган 3 заводун деле иштетейин деп башка салчу эмесмин. Анан 2010 жылдан кийин вот 2017 жылга чейин мен 40ка жакын завод салдым. 7 жылдын ичинде. 7 жылдын ичинде 40ка жакын завод салдым. Алмаз Шаршенович Атамбаев келгенден бери жалгыз эле мен эмес, Кыргызстанда көп бизнесмендер өздөрүн мындай свободный сезип калды. Свободный иштеп, эч кимден коркпой. Бизнеске чоң жардам болду. Сизди көп жерде мен жакында бир Россиянын журналисти менен сүйлөшүп отуруп калдым эле. Ошол киши мага өзүнүн оюн айтып, Кыргызстанда ушундай Абдикеримов деген бизнесмен бар экен. Ал деген мен 100 завод салам деген өзүнүн ушу келечекке койгон ой максаты бар экен. Бизде Россияда деген дейт, эч качан бирөө деген мен 100 завод салам деп айтпайт. А эмне үчүн ошол киши 100 завод салам деп жатса дагы силердин экономикаңар өнүкпөй атат деген бир суроону берди эле. Бул сиздин 100 завод салам деген сөзүңүз абдан бир өзүнчө бир легендарлуу сөз болду. Ошол сөзүңүзгө кандай жооп бересиз? Сиз деген мына 7 жылдын ичинде 40 завод салсаңыз, андан мындан келди дагы биздин келечегибиз кең болсо, мындан ары дагы бизди бизнесмендерди кыспаган, эркин койгон президент келсе, анда чындыгында эле 100 завод салууга мүмкүнчүлүгүңүз бар экен да сиздин. Москвага барып калдым. Москвага барып калып бир таанышыма жолуксам, үйүнө чакырды. Мен ойлогом, Москвада иштеп аткан мигранттар деле мага окшоп баягы жакшы жерлерде иштейт го деп ойлогом. Анан үйүнө барсам, тиги бир квартираны снимать этишет экен. 30ка жакын бала жашайт экен. Жана кроваттарга 30 бала канча бөлмөдө жашайт экен? Трехкомнатный квартирада 30 бала жашайт экен. Ночная смена, дневная смена деп анан кийин бир кроватта 3 смена менен укташат экен да. Эс алышат экен. Эс алышат экен. Анан ошону көргөндө мен ойлодум да. Эгерде мен бир завод салсам, менен действительно биздин мигранттардын жашоо турмушун көрүп, ошондо ойлодум. Бир завод салсам бир 300-500 кишинин тагдырын алмаштырам. Чет мамлекетке барып иштегенден көрө өзүнүн үйүндө тиги семьясынын жанында, бала бакырасынын жанында иштесе тиги бактылуу болот деп. Анан бир завод салсам бир 400-500 кишинин судьбасын, тагдырын поменяю деп, анан ошондо тиги ошондон кийин мен тиги 100 завод салайын деп чечтим да. Ошо 2010 жылдан бери бизде жана
парламентский президентский форумга правление киргенден бери 40-ка жакын завод салдым. Жалпы жонунан канча биздин жарандар иштейт ушул 40 заводдун ичинде? Негизи фирмада постоянно 10 000 жакын адам иштейт. 10 000 адам. Анан сезонный жумуштар болот. Бул абдан эле жакшы, анткени деген ушул сиздин ушу бизнесиңиздин ийгилигине жараша бүгүнкү күндө канчалаган үй бүлөлөр четке чыгып кетпей, өз үй бүлөлөрүн Кыргызстанда багып жаткандыгына биз мына азыр сиз айтып жаткандай күбө болуп жатабыз. Ушу бизнесмен катары айтсаңыз, ушул бизнес өнүктүрүү үчүн Кыргызстанда эмне кылуу керек? Эң негизгиси эмнеден баштоо керек? Мына сиз айтып жатасыз, эң башында сиз деле мигрант болуп турсуз. Андан кийин жанакынтип биздин сыртта жүргөн мекендештерибиздин тагдырын көргөндөн кийин 3 бөлмөлүү үйдө 30 киши жашап жаткандыгын, жана ошол жактан үй бүлөлөрүн таштап четте иштеп жаткандыгын көргөндөн кийин эмне үчүн биз ушуну өзүбүздүн өлкөбүздө өндүрбөйбүз? Жана биздин өлкө башчысы Алмаз Атамбаевдин абдан жакшы сөзү бар. Биз өз өлкөбүздө гана бактылуу боло алабыз деген. Ошол сөздүн эң бир маңызы, эң бир далили бул сиз экенсиз да. Ошол көрүп биздин мекендештердин тагдырын биз өз өлкөбүздө иштеп, өз өлкөбүздө өндүрүп, өз өлкөбүздө 100 завод салып, өз өлкөбүздө гана бактылуу болушубуз керек деген уран менен келген экенсиз. Эми ошол бир биздин көрүүчүлөргө сабак катары, үлгү катары биз Кыргызстанда жашап бизнести өндүрүү үчүн бизге эмне керек? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Вот самые патриоты Кыргызстана — это мигранты. Биз чет жакта жүрүп Кыргызстанды сагынып, аябай патриот болобуз. Биз чет жакта жүргөндө түндүк түштүк деп бөлүнбөйбүз. Мен жана курсташтарым деле түштүк, курсташтарым деле барган, биз бөлүнбөй жүрөбүз да, анткени биз четте жүрөбүз да. Аякта кыргызбыз деп жүрөбүз. Кыргызстанданбыз деп жүрөбүз. Анан убакыт келгенде тиги бутуңа тургандан кийин өзүңдүн мекениңди сагынат экенсиң. Мага окшош эле көп мигранттар уже чет мамлекеттен буттарына туруп, азыр Кыргызстанга келип заводдор сала башташты. Эң негизги стабилдүүлүк керек да, стабильность нужна в нашей стране. И стабильность болсо, бизнес өнүгүү өсүп баштайт да. Вот мен 100 завод салам дегенден кийинчи, мен чет мамлекетте көп болом. Көп бизнесмендер менен сүйлөшөм, финансовый институттар менен сүйлөшөм. Кыргызстанга вот лизингке оборудование алайын деп, арзан акча алайын деп. Анан баары эле вот силерде тиги нестабильно. Силер красный зонадасыңар. Силерге бере албайбыз. Вот Казакстанга завод салсаң, без проблем сага лизингке оборудование беребиз. Ошон үчүн биз Кыргызстанга нужна стабильность. Ондай перевороттор болбош керек. Стабильный мамлекет болсо, ошондо биздин мамлекетке инвестициялар келе баштайт. Биздин мамлекетке, чет мамлекетте жана оборудование чыгарган заводдор коркпой иштешкенге макул болушат, оборудованияны лизингке берип, же кредитти арзан берип, коркпой иштеп калышат да. Анан бизде мамлекетибиз нестабильный болуп, митингдер боло берсе, баары коркушат. Ошон үчүн тиги бизнес, биздин мамлекетте бизнес өскөнгө стабильность керек. Эң негизги стабилдүүлүк керек, Алмаз Шаршенович Атамбаев 2011-жылы тиги президент болду. Ошондон бери тиги бизнеске жардам берип атат. Текшерүүчүлөр азайды. Мурун бир предприятияны тиги 40-ка жакын тиги текшерүүчүлөр келчү да. Ошолордун баары азайды. Жана эч ким келип алып бизди коркутуп, үркүтүп, доля сураган
ал жоголду баягы Акаев менен Бакиевдин убагындагыдай. Анан ошон үчүн, допустим, я на своем примере хочу сказать, мен коркпой 40-ка жакын предприятияны 7 жылдын ичинде салдым да. Мына саналуу күндөрдөн кийин биздин өлкөгө жаңы президент келет. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, бүгүнкү бизде президенттикке талапкерлердин саны 13. Алардын ичинен бүгүнкү алдыга элдин көбүнчө көңүлүн буруп барап жаткан биринчиден Сооронбай Жээнбеков, андан кийин Өмүрбек Бабанов, үчүнчүсү Темир Сариев деп биздин журналисттердин алган суроосу боюнча элден ушундай бир жыйынтыктар келип жатат. Эми ошо талапкерлердин арасынан сиз кайсы талапкерди тандап ошого өз добушуңузду бересиз деп, мүмкүн добушуңуз жөнүндө азыр эртерээк сөз кылбай турабыз. Ошо кайсы талапкерди колдоп, азырынча ошол добушка чейин колдоп турат элеңиз деген оюңуз кандай? Негизи мен тарыхты жакшы көрөм. Историяны көп окуйм да, тарыхты көп окуйм. Анан дүнүйө жүзүндө мамлекетти негизи государственный башкарыш керек. Мамлекеттик кызматкер, мамлекеттик кызматта бүт этапты өткөн, бүт жумуштарды көргөн государственный башкарыш керек. Бирде мамлекет жок, бизнесмен башкарып, анан ошол мамлекет көтөрүлүп кеткен. Анткени госслужбанын өзүнүн немеси бар, өзүнүн культурасы бар, өзүнүн багыттары бар, жолдору бар. Анан биз бизнесте башкарган оңоюраак да. Сайыстында бир сөз бар эле, тиги колхозный бараны со своими не путай дегендейчи. Анан бизнесмендер, грубо говоря, колхозный бараны могут перепутать да. Госслужбада иштегендер, мамлекеттин бүт тармагын өткөндөр, негизи мамлекетти государственный башкарса, мамлекет көтөрүлөт. Мен ошон үчүн өзүм Сооронбай Шарипович Жээнбековди колдойм. Анткени Сооронбай Шарипович Жээнбеков айыл чарбасына чоң көңүл бурат. Кыргызстандын 70% айыл чарбада иштейт. Ошто губернатор кезинде биздин пахта заводко келип, дыйкандар менен да жолугуп, биздин пахта заводдун директору менен да жолугуп, кандай проблемалар бар, кандай чечебиз деп чогуу чаран иштедик да. Сооронбай Шарипович губернатор кезинде мага айтканда, Шакем, чүй деле иштеп жүрөсүң, мындай түштүккө деле завод ачпайсың да. Ошон менен жана пахта завод иштетип баштагам да. Мен баарына күттөйт элем Сооронбай Шарипович Жээнбековду колдоого. Бизге президентский правлениянын кереги жок. Бизге коррупцияга малынган президенттердин кереги жок. Негизи көп сүйлөгөн адам эмес, Көп иштеген адам жумушту жасайт да. Көп сүйлөгөндөр больше пиаром занимается. Ушундай государственный адамдар, Сооронбай Шарипович Жээнбековдей болгон государственный адам президент болсо, биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өсөт деп ойлойм. Менин кааларым Кыргызстанга главный стабильный болуп, шайлообуз жакшы өтүп, мамлекетибиз өнүгүп өсүп, мигранттарыбыз азайып, чет мамлекеттерде жүргөндө жыргабайсың, по большому счету. Мен Казакстанда жүргөндө түшүмө айылда колонкадан сууну агызып ичип аткан түшүмө кирчи. Анткени Казакстан суусу начар. Көп эле биздин жарандарыбыз ошо мага окшоп эле жерин сагынат го деп ойлойм. Кайда жүрбөйлү, тууган жердин топурагы алтын деген сөздүн маңызы абдан бекем экен.